Сизди былтыртан бери тааныйм. Сиздин былтыртан бери сабагыңызга катышып келем. Жашоо өзөгү 4-кө да катышкам. Ал убакта кандай элем? Ал убакта да ошо апамдын жашоосу менен кайталап жашап келиптирмин. Апам ошо күйөөсү каза болуп калган балдарын жалгыз өзү тарбиялады. Мен 2016-дан бери күйөөм экөөбүз 2 жолго түшкөнбүз таарынышып. Сиздин сабагыңызга катышып, ошо лоялдуулук закон боюнча баардыгын апама кайтарып бердим. Ошодон кийин ага жетпей эле мен күйөөм менен жарашып алдым да. Күйөөм менен жарашып, азыр жакшы жашап Жашоо атабыз. өзөгүнөн эле. Ооба, жашоо өзөгү 4төн. Сонун. Күйөөм менен жарашкандан кийин бирок мен күйөөмдү кабыл ала албай жүрдүм эже. Формацияга келип, ошо иерархия закон боюнча ордуна койгондон кийин жакшы кабыл алып, жакшы көрүү сезим пайда болуп калды да азыр. Биз бири бирибизди жакшы түшүнүп, бири бирибизди колдоп, поддержка бар. Мен мурда сурачымын да, күйөөмдөн сурачым, сен эмне кыласың, бүгүн кандай пландар бар десе эле мени урушуп салчу да. Сенин ишиң эмне, мен сага отчет беремби депчи. Кийин сурабай калдым, бара сурабай калсам, азыр эми өзү эле отчет берип баштайт. Менин результатым жакшы, аябай. Кудайга шүгүр. Ыраазымын сизге эже.